Саламатсыздарбы, урматтуу менин инста катталуучуларым. Бүгүнкү күндү биргеликте ушундай денибиз сак, аман эсен көрүшүп жатканыбызга аябай кубанычтамын. Эгерде менин үнүмдү угуп жаткан болсо, ооба деп плюс белгисин коюп коюңуздар. Сиздерге сөз бергендей, биз бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Бүгүн биздин эфирде Абдрахманова Фатима эже болмокчу, өзүңүздөр билсеңиздер керек. Бүгүнкү эфирибиз аябай өзгөчө болот, анткени мен дагы өзүмдүн көптөн күткөн суроолорумду, мен өзүм түшүнбөгөн нерселерди мына ушинтип Фатима эжеге даярдап олтурган учурум. Анда эмесе сиздер да сурооңуздарды камдап алсаңыздар болот. Фатима эженин билими менен андагы маалыматтарды мына ушинтип өз оозунан угуп, өзүңүздөрдүн ичиңиздердеги көптөн бери тынчсыздандырып жүргөн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Жакшы, плюс белгилер кетти, ооба угулуп жатат экен. Жакшы, мен аябай кубанычтамын. Бүгүн эфирибиз аябай кызыктуу болот. Көптөгөн айымдар күтүп жатат, мага улам жазып жатышат. Эфир башталабы деп. Жакшы. Анда эмесе биз негизи мындай да, адам уже кандайдыр бир илим билимдин артынан түшкөндө, ушундай өзүн өнүктүрүп өстүрүп баштаганда убакытты аябай баалап калат экен да. Ошол убакытты текке кетирип жөн гана монтип отурбастан, азыр биз сиздерге ток этер жерин гана, эң маанилүү жерлерди гана сүйлөп берели да, убакытты кетирбей. Жанагы ырлар барго, ырчылар ырдаган кээ бирки аябай жанга жагымдуу ырлар дагы минутасы аз болот, убактысы аз болот. Кээ бирки ырларды теги эле бүтпөйт го, бир жагымсыз эле ырларчы. Мына ошондой эле биз дагы кыска жана нуска кылып эфирибизди аябай бир шаңдуу кылып өткөрүп берели. Анда эмесе мен азыр биринчи Фатима эжени кошомун эфирге азыр. Андан кийин сиздер сурооңуздарды берип, ошол Фатима эженин өзүнөн көптөгөн өзүңүздөр маалыматтарды алсаңыздар болот. Фатима эже, эфирге кириңиз. Фатима эже, кайсыл жерде турасыз? Мен жанагы түз эфирге көп чыкпайм да, бирөөлөр мененчи. Ошого түз эфирге кантип чакырат, түз эфирди кантип башкалар менен кандай кылат, мына ошолорду жакшы билбейт экенмин. Азыр мен Фатима эже, киресизби? Чакырдым. Анда эмесе көңүл коюп биздин эфирибизге кулак салыңыздар. Саламатсызбы, Фатима эже? Саламатчылык. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Сенин оозуң жакты эле көрүп атам, может, экрандын кичине. Мен азыр сизди эфирге коштум да, эми алыстап отурайын, Кандайсың, Толкунай? Жакшы, рахмат. Мен адашпасам, сиз дагы жанагы 100 күндүк марафонго кошулдуңуз, китеп сатып алып, ошол жерде биз экөөбүз тааныштык окшойт. Ошондо эле мен сизди билгем да, бир нерсени мындай билим алган, өзүн өнүктүрөм деген айымдардын эмесинде көп нерсени билген айымдай көрүндүңүз да магачы. Анан ошондо эле сүрөтүңүздү карап, мен ошондо бир максат кылып койгом да, ушул эже менен түз эфирге чыгам депчи. Анткени мен көп адамдар менен түз эфирге чыкпайм да. Анан ошого биринчи түз эфиримди сиз менен баштайын деп ойлонуп мына сизге сунуштадым. Мен аябай кубанычтамын ушундай менин сунушумду кабыл алганыңыз үчүн. Эми ошол биринчи бизде азыр көптөгөн суроолор болушу мүмкүн. Ошолордун ичинен эң маанилүү суроолорду берели дагы. Эң биринчи суроо ошо өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, биздин айымдарды ошол кандай эмгек кыласыз, эмне жумуш кыласыз? Бул ушул өзүңүздү өнүктүрүү боюнча канча убакыттан бери арнап келесиз? Ушул боюнча маалымат берип кетесизби? Өтө сонун. Биринчиден аудитория менен саламдашып алайын, урматтуу айымдар. Сиздер менен бүгүн түз эфирге чыгып атканыма терең кубанычтамын. Сиздер көп мындай, мисалы марафондо жана 100 күндүктө болгон группадан мен жазып көрүп атам, жалаң изденген адамдар экен. Вообще
ушундай адамдар менен сүйлөшкөнгө оңой да. Анан ошол ыраазычылык билдирем сага да, Толкунай, ушинтип мени түз эфириңе чакырып канда мен билбейм кандайдыр аябай сүйүнүп да кеттим да. Себеби деген мен сен жөнүндө буквально ошол китепти алардын астында 2-3 күн, 2 эле күн мурун сен жөнүндө окугам да. Андан мурун бизде Фарида Кубановна деген менин партнерым бар да. Ал айтып аткан, мен бир сабакка катышып атам деп эле айтып аткан. Анан мен просто к этому времени, наверное, мен даяр болгон эмес окшойм да. Анан эле мындай мимо ушей эле кетип атты, ал уже 1 ай окуптур. Анан эле бир кетептеп калды. Анан ошондо каким-то образом менде бир шылчок болду да. Анан эмне китеп деп сурасам эле ушундай деп айтып калды да. Анан сразу эле сенин страницаңа катталдым, катталып алып карап көрсөм, мага аябай жакты да. Анан сонун нерсе турбай, анда мен да алам дедим да. Может, это то, что мне нужно деп эле ошентип эле заказ кылып жолдо келаткам. Ошондо дагычы сага эме акча которуп эме кылып атканда мен жолдо болчумун. Караколдо көлдө турам да. Анан Бишкекке балдарыма келатып эле анан ошол жолдон заказ кылып аябай ушундай чыдамсыздык менен күтүп, прям үйүмө мен баргыча китеп барып калыш керек дегендей эме менен ушундай мненияда болдум. Анан мен келгиче действительно китеп келип калыптыр да. Китепти ачып эле ал күнү дагы эми балдар, неберелер менен болуп атып, ал күнү карай алган жокмун, бирок эртеси эртең менен көрдүм да эмени. Ошол күн беле жанагы ай жаңырып атат, как раз 8 жазгыла дегенде анан жок, кечинде экен. Мен түнкү саат 1 канчага чейин ошол максатты жазып отуруп, 2 страницаң жетпей калып, тиги эле аркы бетине чейин жазып, иши кылсачы, ушундай кылып жаздым да. Анан уже другие ощущения пошли да. Анан действительно рада бүгүн чыгып ушундай сенин эфириңе кошулуп, ушунча өзүмдүн опытымды передавать этсем, эгерде бирөөгө бир какой-то жашоосуна бир жардам болсо, мен да аябай кубанычта болом да. Мына биякта Фарида Кубановна отурат. Салам достор, дагы кошулуп атканыңыздарга салам жолдойм. Абдан кубанычтамын, сиздер азаматсыздар, ушундай изденүү жолдун ичинде болсоңор, баягы айтат го, когда ученик готов, учитель появляется деп коет да. Мен өз жөнүмдө тааныштырып айта кетсем, мен азыр 56 жашка келдим, буквально 3-4 күн болду. Анан 3 балам бар, бир неберем бар, жолдошум, бир кыз, 2 уулум да, ошо 3 баланыкы. Уулдарым эгиз, им уже по 31 год. Вполне взрослые люди дегендейчи. Анан мен деле көпчүлүккө окшош биз кандай тарбия алдык эле? Обычный үйдөн төрөлгөн 7 балалуу көп үй бүлөлүк семьядан, ошондо 5 кыз, 2 эркек. Кыздын экинчиси, баланын ошо 3-үнчүсү болом да ошондо. Анан эне атам жөнөкөй эле бизде Ак Суу районунда Отрадный деген айыл бар. Ошол айылда мен жөнөкөй үй бүлө, колхоз жумушчунун үй бүлөсүнөн эле чыккам да. Менин эне атам мал багат эле. Колхоздун малын, коюн багып, жайлата, жайлоого кетет. Келгенде деле бир аз күн болот дагы, анан кийин баягы мындай тоодо болот да, үйдөн алыс болот да. Анан биз когда өзүбүз өсүп калганбыз да, в особенности мен 3-үчү бала болгондуктан менде эжекем өзүнчө окууга тапшырып кетти. Мен баягы кичине 7-8 класс окуп калгандан баштап. Байкем болсо үйлөнүп кетти. Анан получается мен үй бүлөдө чоң 5 бала, менден кийинки 4 болуп атат да. Ошолорду как-то ответственность менин мойнума келип калды да. Аларды көзөмөлдөп, мектепке барганын, келгенин, ошолордун баарын контроль кылган мен болуп калдым да. Анан биз мындайча айтканда эне атамын деле мындай жакын, мындай байланышта болбой калдык деп айткым келет да. Ошондочу биз отдаленный болуп калдык да. Алар ошо мал деп, ал колхоздун жумушу деп ушундай болуп калышты. Ал убакта элдин мышлениясы деле башка болчу да. Мен болсо ошол убакта ушундай мындай максат алдыда деген кыялым болот да, бала кезден элечи.
Анан ойлойт элем да, мен ни за что малчыга күйөөгө тийбейм дегенчи. Ни за что менин балдарым мындай болбойт, мен такыр эми бала болсом да ошону ойлогонум эсимде да. Ни за что мен мындай болбойт, менин балдарым мен көрбөгөндү көрүш керек, мен жебегенди жеш керек, мен ичпегенди ичиш керек, мен такыр башкача жашоону каалайм, мен башка үй бүлөдөн төрөлсөм жакшы болмок беле дегендей ойлор аябай болгон да. Анан мен ошону кийин ушул отуруп жана Опра Уинфринин историясын укканда мен ойлодум да, 5 жашында бабушкасы деген айтат го, Опра, учись, как вешать белье, ты тоже будешь, как я, горничной деп айтат го, служанкой деп. Алардын династия, бабушка, прабабушка, мамасы бүт баары ушундай горничная болуп, служанка болушчу экен да. Анан ал эле ошол менин кызым, эми алардын сознаниясында ошол бар да, биз ошондой, биздин бул жашоого ушундайга жагалганбыз дегендейчи. Анан Опра, учись деп айтса, анан ал кичинекей 5 жаштагы кыз айтат да, ни за что мен служанка болбоймун, менин жашоом такыр башкача болот дейт да. Анан мен ошондо эстедим да, вау, надо же, мен да ошентип ойлонбодум эле депчи. Вот действительно, ошентип мектепте, так как баягы түйшүк көп болгондуктан, биринчиден баягы инелеримди карап, алардын ичкен жегенин бүт карап, анан үйдөгү тиричилик жумуштарды менин мойнумда болгондуктан, мен окууга мындай эме көп убакыт бөлө алган жокмун да. Анан мурда уялат элем ошол мектепте кандай окуганымдычы. 4-класска чейин жалаң 4-5ке окугам, андан кийин жанагы алгебра, геометрия, физика, химия дегендер кошулгандан баштап мен баягы теманын башын, баягы биринчи темаларды как-то улап этпей калгандыктан кийинкилери мен үчүн оор болуп бара берип анан акырында мектепти, честно скажу, жалаң 3кө бүттүм да. Меники оценки только деген эмелерден, жанагы рисование, мен өзүм рисованияга жакын, ушундай черчение, ошол сабактар. Творческий жактан. Даже вот спорт жагы деле мен үчүн эме болбоптур да. Анан ошолордо эле жалаң 4-5 болбосо, калган сабакты, честно скажу, эптеп септеп эле бүткөм да мектепти. Анан мен ушундай билим менен кайсы жерге тапшырам деген ойда. Анан ал убакта деле азыркыдай окууга тапшыра албайт элең да. Анан получилось так, что мен бир учурда Москвага кетип калдым. Анткени ойлодум да, мен эне атама жардам беришим керек экен депчи. 7 бала болсок, анан постоянно дагы бул өтө маанилүү жер да, адамдын психологиясына аябай влиять эткен жер бул эме болот да. Мен эжем, анан мен болуп атам, менден кийин дагы 3 сиңдим болуп атат да. Анан мен эмне кийчү элем? Мен жалаң обноска кийчүмүн. Эжем деген шаарда окуйт, анан ага жаңы кийим алып берип турушат. Анан мен анын кийген обноскаларын кием да. Мен кийген обноска уже тигилерге жарабай калат да, анан аларга жаңы алып берет. Анан ортодо мен деген как нелюбимый ребеноктой сезчүмүн да өзүмдүчү. Баягы эмне үчүн мени жакшы көрбөйбү, эмне үчүн улусун алып берет, эмне үчүн кичүүсүн алып берет, менден башкасына баарын алып беришет деген ойдо болчумун да. Анан кийин баягы ата энени актоо деп жазып эме кылып дагы бир курста окугам, Чолпон Омурбаевнан. Ошол жактан анан эне атаны баягы 70 жолу актоо дегенден анан ошондо отуруп алып, баягы талдап отурам да. Анан кийин чоңойгондо баягы түйшүк эме болуп отуруп унутуп каласың да. Бул баягы детский обида бир жерде калып калганын кийин таптым да менчи. Ошондо көрсө менин эне атам 50-60 сом алса керек, рубль да, ошол убактачы. Анан 7 бала болсок, баарына жеткириш керек, улуу экөө деген тышта болсо аларга көбүнчө акча жумшалат экен. Анан мен ошон үчүн обноска кийчикем да. Аны ырып кийбейт. Анан баягы в целях экономии бул жарайт да, бул кыз кийсе болот. Буга болсо бул чап келбей калат же жыртылып калат, анан буга жаңы алып бериш керек деп аларга жаңы алып берет экен да. Мен аны түшүнбөйм да, мен баламын да. Анан ошону кийин актатпайм. Көрсө деген буларга чак келбей калган үчүн алып берип, мен тегинден ашканын мен кийчү экем, байкуш апам баягы баарыбызды кийинтейин деген экен депчи. Даже деген куурчак алып бербей койгон ушундай таарынычтар кала берет экен да, бала кездечи. Ошол убакта, если бы азыркындай эме
развитый мозг болсо биздин эне атабыздачы, анда алар кичинекей чагынан түшүндүрүш керек экен да. Мондай болуп атат, сен түшүнүшүң керек деп ушинтип түшүндүрсө, балким мен түшүнмөкмүн деп ойлойм да. Бул жакта болсо баягы как будто өзүңдү нелюбимый, неужели мен баягы гадкий утенок деген мультфильмдерди көргөнбүз да биз бала кездечи, анан мен гадкий утеноктой болуп мени бөлүп коюшат турбай деп мен ушундай эме менен өсүп калыптырмын да. Кийин ошонун баарын таап атпаймынбы, ушул эмелерге, сабактарга кирип эме кылгандан кийин анан ошондо гана осознание келип, мондай турбайбы көрсө жашоодо, мындай балдарды да туура воспитывать этиш керек турбайбы, алар менен постоянно мамиледе болуш керек турбайбы депчи. Алар болсо колхоздун жумушу, а биз болсо четте калып калыптырбыз да. Ошон үчүн первое внимание, чтобы биздин балдарыбыз туура тарбия алыш үчүн, чтобы они чувствовали любовь, да, потому что обделенный любовь болуп калганда, анда деген ал чоңойгондо уже башка жактан издейт да любовьтучу. Анан ошон үчүн жанагы эме алкоголиктер болуп кетип же наркомандар болуп, жана жаман средага кирип кеткендер ошондон экен. Себеби ал жака барганда ой сен суперсиң, ой Фатима сен суперсиң деген сөздү ошоктан угат экенсиң, мен сени жакшы көрөм деген сөздү ошоктан угат экен да. Адамчы ошон үчүн ошол жака кетип калат экен да. Мен азыр ошону баягы биздин эне атабызды деле, ал эне атабызды күнөөлөй албайм мен, потому что алар эне атабыздын эне атасы да ошондой тарбия берген. Алар даже балдарын мама папа деп ал убакта айтчу эмес, бирок деген даже апа ата деп айтканга уялышчу да. Себеби деген алар деген эме аба жеңе деп ошондоп көндүрүшкөн да. Алар өзүнүн балдарын баягы кайнене кайнатасынан уялып, анан ошондой айтылып калчу экен да, аба жеңе депчи. Көбүнчөсү ошондой. Мен мисалы атамды аба дечүмүн да. Эмнеге аба дейсиң, эмне үчүн бул папа дейт деп ойлочумун да. Көрсө ал убактагы сознание у людей такыр башка болчу экен да. Анан ошон үчүн баягы туура мамиледе, анан постоянно мен сени жакшы көрөм деген сөздү көбүрөөк айтып турсак балдарга, анан ошондо жакшы болот экен да. Бул бир да. Негизи ошол мен айта турган бүгүнкү экөөбүздүн темабыз жанагы эмне үчүн башыбызда проблема. Ал проблеманын баары, вернее, жашоодо проблема. Ал проблеманын баары кичинекей чактан эле башталат экен да. Подсознанияга кирип калыптанып калып калат экен дагы. Анан ошондон проблема чыгат да. Себеби биз качан биз деген эме да, мисалы үчүн деген мен случайымды деле айтып берейин. Менин кызым кичинекей садикке барат да. Анан деген ошол кээ бир учурда бир жери ооруп калса биз деген эме кылабыз да, опекать этебиз да. Жаным, күчүгүм, мен сени жакшы көрөм деп жөн эле аябай моундай уход кылып калабыз да ошол убактачы. Баланын сознаниясында ошол убакта жазылат экен, мен оорушум керек турбайбы? Чтобы мени жакшы көрүш үчүн, мен жакшы сөз угуш үчүн мен оорушум керек турбайбы деген эмеде келет экен да. Ошол кичинекей чагынан эле жазылып калат экен да. Анан биз чоңойгондо деле баягы ооруну ошентип притягивать этет экенбиз. Адамдардан, эне атабыздан канчалык сен мен 56-га келдим деп атпаймынбы? 56-га келсем деле баягы любви не хватает. Ну, например, менин апам эле уже 83-тө да, ой күчүгүм деп монтип мен бир эмеге кетип атам да, тиги круизге кетип атам да, 12 күнгөчү. Анан чыгып атсам эле апам баягы узатып атат. Анан кийин айтат, жактап алып, күчүгүм, мен сени жакшы көрөм, аман барып кел десе, анан прям монтип жабышкым келет да. Вот өзүң вроде бы илтеген эле, аялсың, неберелериң бар, но тем не менее ошол жөн эле жаныңды момтет да, ого монтип жабышкың келет да. Адамга все равно любви баягы недостаточно боло берет, ушул аябай керек нерсе экен да. Ошону көбүрөөк айтканда бизде проблема аз болот. Ошон үчүн биз чоңойгондо биз деген ар кайсы баягы кичинекей чагыбызда бир үй бүлөдөн төрөлөбүз да. Төрөлгөндө биз деген эң биринчи баягы садик, школа, университет, үй бүлөдөгү баягы тарбия, ошонун бүт баары влиять этип биз мондай чектелген рамканын ичинде жашап калат экенбиз да. Анан ошол нельзялар көп айтылат, ой эл эмне дейт деп монтип калыптанып калат да. Анан кийин биз мондай рамканын ичинде жашап, анан неуверенный жашап калат экенбиз да. Анан эле биз деген көчөгө чыгып, бир предложение кылды бирөө, например, бир жумуш чыгып атат, биз коркобуз да.
ошол бүт коркуу сезимден болуп отуруп анан проблемалар башталат да. Анткени биздин мозгдо күнүнө 50-60 миң мысли биздин деген, мен биринчи жолу сурактарга киришкенде геморрой между ушами деп айткан уккам да. Это надо вон голову прочистить. Вот тут у тебя проблема дегенде мен таң калгам да, как это депчи. А көрсө ошо кичинекей чактан подсознанияга жазылып калган нерсенин бүт баардыгы бизге дальнейший жашоого влиять этет экен да. Анан бирөө предложение алса, а вдруг болбой калсачы, анан же болбосо элде акча жок, же болбосо мындай, анан тигиндей деген ойлор көп. Көбүнчө биз деген ошол мозгдо айтып атпаймынбы, 50-60 миң мысли күнүнө чуркайт экен могу жерденчи. Күнүнө 50-60 миң мысли чуркайт экен. Ошонун что интересно, 80% негатив деле ойлойбуз да. Мисалы үчүн базарга барып, ар бириңерде азыр тааныштарыңыз базарда же бир жерде соода кылат да. Анан ошол кандайсың, соодаң кандай десе эле, ой начар дейбиз да. Ой соода жок дейт. Муну деген азыр эле эмес, 21-жылы эле эмес, 14-чү, 15-чи, 9-чу жылдары деле ошентип айтышты да элдерчи. Все время жок, все время деген акча жок, же болбосо деген кыйын, анан государство мындай, анан правительство тигиндей, анан пенсия аз, анан деп эле ошентип элдер ушундай жаман нерсени көбүрөөк айтат экен да. А бизде ошол подсознаниядағы эмне жазылган болсо, бул программа бизге өмүр бою влиять этет экен да, ошол программачы. Аябай айта турган сөздөрүм действительно көп да. Анан биз эмне үчүн ооруйбуз да, эмне үчүн проблема, ошонун бүт баардыгы биздин ой жүгүртүүдөн. Биз бүгүн эмнени ойлойбуз, бүгүн кандай ой жүгүртүү болот, эртең ошондой жашоо болот да. Бул кандай биз деген эмнени ойлосок, ошол көбөйөт да. Ооба. Эмнени ойлосок, бул ошол көбөйөт. Анткени биздин деген оюбуз бул деген үйрөн сыяктуу да. Мисалы үчүн деген бир үйрөндү огурцыны отургузалы, мисалы үчүнчү. Огурцыны бир эле мындай семечканы отургузсак, ошондон бир кустик чыгат, анан бир 2-3 килограммдай күнүгө биз деген 2-3 күндө бир эме урожай теребиз да, огурцынычы. Ал бир эле мындай семечкадан чыккан да. Анан же болбосо бир эле кукурузанын мындай кичинекей эле бир эле семечкасын отургузсак, ал моундай куст болот да. Анан ошол моундай початокто эмне деген зернышкалар чыгып атпайбы? Анан же болбосо семечка, бир эле семечканы тигип койсок подсолнухту, ошондон тоже 2 куст чыгат да, 2 табак, анан ошонун ичинде толтура семечканы, бир уч семечка алабыз, ошол природада кандай болуп атат? Биздин оюбуз да ошондой да. Мисалы биз позитивди ойлосок, если биз жакшы нерсени ойлосок, ошол жакшы нерсе көбөйө берет да. А если жаман нерсени ойлосок, ошол жаман нерсе кайра биздин жашообузга көбөйүп келет да. Бүгүнкү биздин жашообуз кечээкү, мурдагы 1 жылкы, 5 жылкы мурунку ой жүгүртүүнүн себеби или результаты бүгүн болуп атат. А эгерде эртең биз жашообуз мыкты болсун, аябай биздин ойдогудай болушун кааласак, анда бүгүнтөн биз өзүбүз менен иштешибиз керек. Азыркы моменттен баштап, Да. Анан мен деген айтып атпаймынбы, жанагынтип мектепти бүттүм, анан Москвага барып бир аз иштедим, 1 жыл, 2 жыл ал жерде болдум. Анан орустардын арасында баягы кругозорум кеңейди, бир аз бир училищесинде окудум. Анан мени деген рекомендовать этип мен өтүп кеттирдим да бул историямачы. Анан ал жактан мени бир институт ал убакта, институтка рекомендация кылып атканда мен кайра Кыргызстанга келишим керек болуп, анан ошол ойдон калып калдым. А кеткенимдин себеби дагы бияктан бирөөлөр бир эме ала качмак болчу да, ошондон качып кеткен да Москвагачы. Мен азыр даяр эмесмин үй бүлө курганга депчи. Анда 18 эле жашта болчумун, элестеткиле. Педучилищеде окуп, 2-чи курста болчумун да, анан кетип калгам да Москвага бирөөлөр мененчи. А получается 2 жыл жүрдүм, биягымда педучилище калып калды. Тигил жерге бардым, бир училищени окудум, технологический, текстильный да. Анан аны бүтүп, анан дальше институтка өтмөкчүмүн, бирок мен кайра Кыргызстанга келип, анан все-таки мени ала качып кетишти. Анан ошол боюнча анан семья болуп, анан эч кандай билим жок. 9-классты бүтүп, незаконченный педучилище и высшее образование жок калып атпаймынбы? Анан ошентип отуруп, анан турмушка чыгып, жанагы эме государственный жумушта иштедим, анткени бухгалтерский курсту окудум, 4 айлык, анда 1 жыл иштедим. Анан ошо семья, дети болуп отуруп, анан рынок экономикасы келди, рынок экономикасына да кире албай,
баягы биздин эмебизге сиңирип койгон да фарцовщики спекулянты депчи. Ошол ой эметип отуруп анан соодага 96-жылы 96-жылы соодага кирип калдым. Анан ошол соода кылып жүргөн учурда, кстати, это очень важно, да. Ошо соода кылып жүргөн учурда баягы сен деген машинка для зарабатывания денег болуп баштадым да. Акча табыш керек, акча табыш керек. Ал үчүн мен жолдошум иштебесе, 3 балам болсо, аларды окутуш керек. Чем больше дети, проблемы, баягы потребности больше болот да. Анан акча табыш керек деп эле анан ошол жерден анан соодамды көбөйтүп, баягы улам тапканымды соодага салып отуруп, 3 магазинге чейин жеттим. Мындай 3 торговый точкага чейинчи. А бирок ошол учурда мага мындай внутри мындай не было удовлетворенности, мындай эч нерсе жетишпейт да. Мисалы үчүн деген бир жерге баягы аяштарыбыз кына барып калсак, алар высшее образование менен ушундай элитный жерге барып калсаң, өзүңдү жөн эле ушундай ниже плинтуса өзүм самооценкам түшүп отуруп, нанет түшүп калгам да. Анан 5 адамдын астына чыгып сүйлөй албайм да. Кызарып ушундай, я не знаю, как это случилось, но ошондой болдум да, потому что ал высшее образованиясы барлар, ар кайсы жерде иштегендер, алар монтип уверенно жүрүшөт экен да, алар вот биз деген высшее образованиябыз бар дегендей кылыпчы, эгосу аябай иштейт экен да алардынчы. Алардын арасына киргенде мен улам самооценкам түшүп отуруп, уже нанет болуп калды. Анан бир нерсе жетпейт, баягы бир эле удовлетворение алып келген, сен акча таап атасың да. Ошол акча тапкан машинкага айланып, балдарым 20-20дан ашып окууга тапшырып, университетке өтүшүп, негиздерим алар кетишти, кызым подрастать этип калды. Балдарым кандай чоңойгонун билбей калдым. Анан кызымды окууга тапшырды. Бирок ошол убакта ден соолуктан аябай жабыркадым да. Анткени деген баягы негатив бир нерсенин баары мени соруп отуруп, акырындык менен анан баягы рынокто дагы кандай жалалаң терс энергиялар да рынокточу. Анткени ар кандай эмелер келет ал жакачы. Анан ошентип отуруп здоровьяман аябай жабыркап, больницалардан жүрүп, лечение алып, уже лечение вообще жардам бербей калганда, анан кийин сетевой компаниялардын продукцияларын ичип баштадым да. Анан аларды ичип какой-то результат алып, анан ичип келатып, анан таштап койсоң жакшы болгондон кийин кайра вес набирать этип, короче, ушундай эмелер көп болду да. Себеби мен көп компаниянын продукцияларын ичтим да. Анан уже как жанагы бир американский бир продукцияны алып ичип аткан мезгилде анан ушундай Кыргызстанда жаңы компания ачылыптыр. Жөн эле чай, кофе экен. Бирок результат берет экен. Сенин давленияңа жакшы экен десе эле, к тому времени мен баягы учетто туруп ушундай проблемалар аябай көбөйүп кеткен да. Анан ошондо анан мен баягы чайдан да ким аяк мага эле деген ойго келдим. Бирок мага кайра айтты да, сен жөн эле чай эмес, мында природный экстракт бар, Ganoderma cordyceps деп ошолорду айтса, анан мен үчүн жаңылык болгон үчүн мен интернеттен карап көрүп, анан ошол продукцияны алып ичип, элдерге сунуш кылып, ай сонун чай экен деп, мага окшогон оорукчандар көп да деп, ошентип результатымды айтып отуруп, мен сөзгө кичине мынтип сөз байлыгым баягы эл менен общение акырындан башталыптыр да, ошондон баштапчы. Анткени менин максатым башка болгондо, уже биринчи максат болсо, цель эмне айтышым керек деген болсо, жүрөгүңөн чыкса, сен ошол баягы сүйлөй албайм деген нерсе акырындан жоголуп баштайт экен да. Ошентип анан мен элдерге результатымды айтып отуруп, анан эл менен мындай контакт болуп баштаптырмын. Анан ошентип отуруп, анан кийин 3 жыл жүрдүм. Жок, 3 жыл жүрдүм. 3 жылдан кийин анан компаниянын бир немесине чакырды да, бир событиясына чакырганда, ошондо жөнөкөй адамдар жашоосун өзгөрткөндөрдү көрдүм. Жөнөкөй парикмахер, жөнөкөй водитель, пенсионер ушундай сетевой бизнеске келип жашоосун өзгөрткөндөрүн көрдүм да. Анан бул жак сонун турбайбы? Биякта баары эле позитивный сүйлөйт турбайбы? Оказывается, баягы монетанын эки сторонасы болот го. Ошол сыяктуу жашоонун да экинчи сторонасы бар турбайбы? Мен жөн эле ушу базардан эле соода кылатым, ошол менин способностьтим ошого эле жетет деп ойлоп жүргөн турбаймынбы деп, ошондой бир какой-то озарение болду да. Анан анын сабагына кирип баштап отуруп эле, анан бул сабактарды
өтө сонун сабактар бар. Ушул жерден мен анан психологияга кызыгып баштадым да. Себеби бияктан ушул именно ой жүгүртүү жөнүндө тема кылды. Ой жүгүртүүнү күнүнө 50-60 миң мысли чуркайт, ошонун ичинен 80% негатив. Бизде деген ушундай эме менен жашайбыз. Баягы бир эмени көрүп алсак, ошону менен эле жашай беребиз. Позитив, негатив, анан постоянно улыбайтесь. Силер күлүп жүрсөңөр ушундай болот деп эле анан ошентип баштаганда анан мен кызыгып баштадым да. Анан ошентип отуруп анан бул жактан анан жана Джо Диспенза, Джон Кехо деген, анан жана Брайан Трейси «Измени свое мышление, изменится твоя жизнь» деген ошол китептерди, жанагы кимдин Бодо Шефер да, потом еще Луиза Хей мага аябай жардам берди да, Наталья Правдина жардам берди. Аффирмациялар да. Ал аффирмацияны мен базарда жүргөндө эле колдончумун да. Баягы акырындан адам изденсе, бир ниточка, клубочек мынтип кете берет го, сказкадачы. Ошол сыяктуу бир ниточканы таап алыптырмын дагы, анан ошол аффирмация дегенде эле бул күндө аффирмациялар жолугат, анан таң калам да. Эмне үчүн ушундай депчи, биягын ачсам деле аффирмация, биякты ачсам деле аффирмация депчи. Анан ошондо мен баягы соодада я притягиваю денежных людей, я магнит для денег, деньги на меня с неба падают, я легко зарабатываю деньги деп ушундай аффирмацияны айтып отуруп анан мен акырындан мондай эмеге түштүм да. Себеби деген мен түшүндүм, базарга баратканда эртең менен баягы үйдөн накаленный обстановка болуп калганда, напримерчи, эшикти тарс жаап чыгасың, анан баягы рынокко барганда, мен өзүмдүн клиенттерим келгенде, алар менен сүйлөшүп, баягы соодаң болгондо, как-то сен бир башка эмеге кирип аласың дагы, анан сен жумушуң боло берет, үйгө келсең баягы эле обстановка да. Анан ошондо мен түшүндүм да, если сен настроениясы жок чыксаң, күндүз эртең менен жумушуңа настроениясы жок чыксаң, в общем, ал күн испорченный десең болот да. Эгерде сен ошол без настроения чыксаң, сенин ичиңде внутренний состоянияң кандай болот? Сага жаман бирөө деген балким түртүп кетет, балким бирөө деген табарыңды возврат кылат, балким бирөө жаман сөз айтып кетет. Ушундай нерселерди көрүп аттым да. Анан кийин Луиза Хейдин немесин окугандан баштап, анан мен түшүнүп баштадым да, что сен деген можешь переключиться. Үйдөн эшикти тарс жаап чыксаң дагы, деп мындай мен өзүм да сезип аттым да, мындай ырдап, настроением жакшы барса, соодам аябай жакшы болот десең. Анын настроениясы жок болгондо жанагындай ситуациялар болуп калат. Анан мен түшүнүп баштадым интуитивно, что сен жакшы настроение менен чыксаң, анан ошондо сенин баягы күнүң жакшы өтөт экенчи. Анан переключаться этип ошентип отуруп, анан мен ошо бүгүнкү күнгө ошол мени ошол улам бир изденип отуруп ушул себепке келдим да. Анан азыр эмне айткым келип атат, бул биздин проблеманын баарын биз өзүбүз баягы пультты алып алып, например, азыр сиз деген бияка Telegram, WhatsApp'ка можете рукой да, телефон менен командовать, анан каалаган биз эфирге киребиз, же болбосо ушул эле Instagram баракчасын азыр өзүңөрдүн страницаңарга өтсөңөр, көп киши эме өтүп атат да. Прямой эфирде өтүп атат. Каалаганын басып кирип атпайсызбы? Ошол сыяктуу биз жашообузду ушундай өзүбүз мындай управлять эте алат экенбиз да. То есть өзүбүз тандайбыз, өзүбүз тандайбыз, өзүбүз жашообузду өзүбүз мындай каалагандай кылып жаса, нукка буруп алсак болот экен да. Анан бул ушуга өтүш үчүн нелегко было да, нелегко было. До сих пор мен ошонун үстүндө иштеп келатам. Нет, кайра негативге все равно любой киши түшөт, анткени биз деген обществода жашайбыз да. Анна деген китепти дейт, жок, Луиза Хейдин эле, любой китеп, все будет хорошо, решился, көп китептери да. Ал жакта деген даже, оказывается, даже ошол аффирмацияларды айтып отуруп, биз өзүбүздүн оорубуздан да арылсак болот экен да. Ушунун баардыгы биздин колубузда экен да. Анан проблеманы өзүбүз эле создавать этип алабыз. Жанагы мисалы үчүн деген даже иштеп жүргөн, даже окуп жүргөн мезгилде мен деген мисалы сабакка даяр эмес барганда экеларымды билесиң да. Анан ошол күнү сен деген ооруп атам дейсиң да. Анан сурап келип каласың. Ушундай баягы
эме хитростка чейин барат да адамчы, чтобы өзүн какой-то позордон защита кылыш үчүн да. Мен эки алып калам, же болбосо мени урушат депчи. Анан же болбосо деген бир жака тойго, бир жака кетип атканда, мында гос жумуштарда мен аябай көп встречать эткем. Бир аял деген бир киши мынтип айтат да, баягы отпуска алып, анан бизде отпуска болгондон кийин сөзсүз түрдө эмнеге алып чыгышат, жана бюллетень алышат го, больничныйга чыгып алышат после отпуска. Ал сплошь и рядом да. Анан ошол убакта деген алар мен ооруп атам деп бир мындай эмени жасап коюшат, документти жасатып алышат. Анан ошону менен продлять этип алышат да отпускасынчы. Анан бир киши деген бир аябай серьезный ооруну айтыптыр. Анан ошону менен ага больничный узартып берген экен да. Представляете, ал здоровый адам ошол туура эмес эмени жасаганда, ал все равно ошол оору менен ооруп туруп өлүп калыптыр да. Представляете? Анан дагы бир ситуация болгон. Аны биз жанагы офистен бир психолог келип айтып берген да, бир аял тойго, биздин Кыргызстанда эле болгон случайларды айтып атам да. Бир аял деген көлдөнбү, нарынданбы бир жактан, короче, Бишкекке тойго барыш керек экен да, өзү гос жумушта иштейт экен. Анан тойго барыш керек үчүн ал деген мен Бишкекке баламды обследование алып барам, көзүн көрсөтөм деп эметет да. Анан барып тоюна барып келет, жумушунан суранып да алат да, ошол себепти айтты да. Анан кийин эле бир күнү баласы ооруп калат да, көзү ооруйт именно. Анан больница тияк бияктын баарын алып барат, баягы көзү жакшы болбойт, уламдан улам баланын көзү ушинте берет. Анан бир табиппи бирөөгө алып барат да, бир же психологпу бирөөгө алып барса, сен бул баланын оорусу сенде деп айтыптыр да, причинасы сенде деп айтыптыр. Сен үйдөн барып ойлонуп кел дептир да. Үйгө барып аябай ойлонот, эмне үчүн, мен эмне кылдым бул балама, мен лечение кылайын деле деп атам, как это так, мен каяктан дейт да. Анан кийин жок, айтыңызчы, эмне сиз билсеңиз айтыңызчы десе, ал айтат да, сен калп айткансың дейт да. Сен калп айткансың, ошон үчүн ушу баланы анан үйүнө барып таап кел ошонун причинаңды дейт да. Ал биякта мозгду шевелить этсин дейт. Анан үйүнө келип эстесе, ошол тойго ошентип менин баламдын көзүнөн доктурга көрсөтүшүм керек деген нерсени эстейт да. Анан барып алып анан айтат да, мени таптым причинасын депчи. Анан ошондо айтат, сен эми деген Аллахтан эмес, сен балаңдан кечирим сура деп айтат. Сен ушуну, сен кечирим сурап, качан ошону сен причинасын, эмне үчүн ушуну кылганыңды раскаяние кылганда, ошондо балаңдын көзү жакшы болуп баштайт дейт да. Анан ошол раскаяние действительно кылгандан кийин баланын көзүнүн оорусу бат эле өзүнөн өзү кетип калыптыр да. Биякта Валерий Синельников деген да китеп бар да. Ошол дагы аябай жакшы жардамчы болгон да мен үчүнчү. Жана «Прививка от стресса» деген китеби бар, «Возлюби болезнь свою» деген китеби бар. Ошолорду окусаңыздар, эмне үчүн адам ооруйт, ошол жерде кандай сөздү айтканда же кандай отношение кылганда кайсы оорулар бар. Например, жанагы аллергия же болбосо деген бир кожный заболевание, ал адам деген жиркенчек болот. Ошондон болот, мисалы үчүн. А если бронхит болсо, ал вечно недовольный киши, эчтеке жактырбай жүргөн киши, ал бронхит болуп ооруйт да. Ушундай нерсе ответтерди ошол Валерий Синельниковдон алсаңыздар болот да. Анан ошол адамга өнүгүүгө ошол китеп жакшы, аябай жардам берет экен да. А биз деген баягы билимдин аздыгынан страдать эткенбиз да. Европада болсо өнүгүп кетти, азыр ал жакта билишет, что эртең менен чыкканда бирөө түртүп кетсе, эй, көзүң барбы, сен карабайсыңбы деп аны урушуп кетебиз, же болбосо машина менен келатсак, астыбыздан чыкса сигнал кетебиз да, стоп деп алып, монтип алып эметебиз да. Ошол убакта деген Европада, например, бирөө түртүп кетсен, бирөөнүн бутун басып алсаң, ал киши сенден кечирип коюңузчу дейт экен да. Мен Европага да ошол компанияга айтып атпайбы, сетевой компанияга келип депчи. Бул Кыргызстанда чыккан Smart and Rich деген компания да. Мен круизге барып келдим да, ушул компанияда иштеп жүрүпчү. Ошондо мен 3 жылдан кийин барып, анан кийин деп келип, булар жасаганды мен жасай алам деп жүрүп, анан азыркы күндө жакшы статустамын да. Анан кийин эми ушунун баардыгы өскөнүм бул деген билим алган үчүн, китеп окуган үчүн, тренингтерге катышкан үчүн болуп атат да. Анан разный тренингтерге катыша берем да мен. Назира Мукежованын да тренингине катышкам, орустардан Анатолий Донской, жанагы кимдин
ким эле Алексей Деменшин ошол аябай көп да, мындай эмне кызыгат ошол жакты карай берем да, баарыныкынан по чуть-чуть. Сенин историяңды карасам деле сен көп сабактарга жазылып окуп турсуң да, айтып историяңды айтып берип атасың го. Мен деле ошондой, менин деле наставнигим мондай наставнигим жок, бирок мен деген ошо баарын эле жазылып, кайсы мага жагат падыша ошолорду эле окуп отуруп бүгүнкү күндө ошого да келдим да. Анан кийин эмнени айтайын деп аттым эле, анан ошо Европага барганда менин көзүм ошол жерден ачылып келди да. Европа, Испания, Франция, Италия 3 государствонун 6 шаарына барып келдим. Ошо 12 күн жүрүп эс алып келдим да. Ошол жерден элдин отношениясын көрдүм да. Ошончалык күлүп турат, түртүп кетсең, простите деп сенден кайра кечирим сурайт да. А биз болсо, эй, ары тур, сен көзүң жокпу деп урушуп кетебиз да. А ошол именно ошол биздин ичибизден башталат экен. Анан кийинки бир учурда бир президентский академия өтүп, ошол эле компанияда мен Дубайга да бардым да. Дубайга барып биз баягы кыдырып жүргөндө гид кыргыз бала экен. Анан алда айтып атпайбы? Биз кыргыздар такыр башкача өскөнбүз дейт да. Биз аябай грубый келебиз дейт да. Мисалы тыштан келген адамдарга биз грубый отношение кылабыз дейт. А бул жака келсең дейт, мен деле ошол эле Кыргызстандан келгенмин дейт. Бирок сен 3 айдан кийин сен уже тарбияланып чыгасың бияктан дейт. Анткени сен бияктан грубить этсең дагы сага деген башкача жооп беришет депчи. Анан ошентип отуруп тарбияланып адам бияктын эмесине, Дубайдын эмеси мага аябай жакты да. Ушундай эми аякта 10 күн, бир эле Дубайда 10 күн жүрдүк, жанагы 3 государствода 10 күн ар кайсы странада жүргөн үчүн мен ал жактын дагы эмесин, отношенияларын көрдүм да. Ошон үчүн биз деген эмне үчүн Кыргызстаныбыз оңолбойт, эмне үчүн правитель жакшы келбейт дегендин ордуна биз Кыргызстандан ар бирибиз өзүбүз башташыбыз керек да. Анан мен ошол психологический бир тренингке да катышкам. Тиги казакстандык Марат Сергазин эң биринчи менин эмем путеводитель или мындай жолду монтип ачып берген, как фонарикдей күйүп берген. Ошол Марат Сергазин деген болчу да. Ошол адам ой жүгүртүүдөн башталат. Эгерде сен эртең дейт болочок келиниң же болбосо болочок күйөө балаң да, болочок куда сөөгүң сен каалагандай болгуң келсе дейт, болсун кааласаң дейт, анда сен дейт өзүңөн башташың керек деп атат да. Сен өзүңдөн башташың керек депчи. Анан мен мисалы үчүн деген негативден арылдым дейт да. Например, кайсы негатив? Эң биринчи эле бизге деген эмне негатив? Наалган. Алда Кудай тигинтип койду, бул тигинтип койду, тигинтип айтып койду деген. Анан кийин обвинение, критика да. Тиги ушак. Анан зависть. Анан страх. В общем, ошол жаман нерсе, терс энергиянын баарын биз көп ойлогон сайын бизге ошолор көбөйүп келе берет да. Ошон үчүн ошол проблеманын баардыгы жана 4 суроого тең жооп да. 4 суроо жазылат. Ошол 4 суроого тең именно ушул жооп болуп атат да. Биз ошонун баарынан арылыш керек экен. Анан ал мондай рисунок чийди. Вот это ты или я деп атат да. Кругту чийди дагы, ошол жерге яны койду, жазды. Анан биягына мындай стрелкаларды койду дагы. Анан отец, мать, муж или жена, брат или сестра, анан сын или дочь деп өзүмдүн окружение, ар бирибиздин окружениясында эң биринчи эң ата, анан бир тууган, анан жубайыбыз, анан балдарыбыз болуп атпайбы? Биринчи биздин окружение да. Анан ушул жерде алардын оңдоп кереги жок экен. Аларды оңдоп кереги жок экен да. Өзүң позитивный отношение кылып, өзүңдү оңдоп, күлүп, жылмайып жүрсөң, алар просто бизди деген неме кылат экен да, мындай отзеркаливать этишет экен да. Анан эгерде сен жанагы мен айткан зависть, ложь, критика, обвинение, страх, уныние, ошолордун баардыгынан, ревность, толтура да негативдер. Ошонун баарынан арылсаң дейт, сен каалагандай күйөө бала болот. Сен каалагандай келин, сен каалагандай кудай сүйүп күтөсүң деп атат да. Анан мага башыма жөн эле бир мондай даң эткендей бир эме болду да, ошондочу депчи, эртеңки күнү я же не хочу
мен эртеңки күнү мен балдарымды ушунча воспитывать этип анан жакшынакай келин күткүм келет да. Аны кызымдай болгон мамиле болушун каалап атам да. А бирок если менин ичимде жанагындай негативный ичимде немелер болсо, анда мен ошол өзүмө ошондой нерсени мен тартып алмак экем да. Ошону түшүнгөндөн кийин анан мен прощение, благодарность дегенде аябай сонун нерсе экен да. Жөн эле бүт обидчиктен биз мына прощение жасап атпайбызбы? Ошол прощение бул искренне от души болуш керек. Ошол когда ты прощаешь, сен ал адам менен монтип маңдайыңа туруп алып, толкунай, мен сага баягыда минтим эле кечирип койчу деп да айтпай эле, оказывается, можно на расстоянии искренне просто мысленно айтып прощение мысленно, да, ошол мысленно болгондо ошол энергия тигил адамга жетет экен дагы, анан отношения да өзгөрүлөт экен да. Мен ушундай таң калдым, когда мен деген жолдошума аябай жаман таарынып ушинтип келаткам да. Көрсө жана Синельниковдун китебинде эле окусаңар, өтө күйөөгө таарынганда бул деген женский проблемалар жабыркайт да. Анан ал канча обида боло берсе, ал деген жанагы раковый онкологический оорулар именно кек сактагандан, именно жаман обиданы аябай өзүңө копить эткенден бул нерсе болот экен да. Мен атам айтчу да, балам эме кек сактабай жүргүн депчи, анткени ал деген оору болот десе мен түшүнчү эмес экем да. Вот. Анан кыргызда айтат экен да, жанагы эмени обиданы сен дейт жана марля жоолукту жууп жайып койгондо ал замат кургап калат го. Марля жоолукчу тряпочка. Ошол курбаганча сен обиданы прощать этишиң керек экен да. Кыргыздар ушундай мусулманчылыкта айтат экен. А вот мен интернеттен специально кирип карадым. Обиданын эмеси эмне болот, последствиясы десем, ал жакта жазылып жүрөт да. До заката солнца нужно отпустить обиды деп атат да. Почему? Потому что именно түн ичинде биз деген өзүбүз менен калабыз да. Күндүз балабыз менен, тиричилик менен жүрүп, өзүбүз менен мындай эме болбойт да, эме эмне эле диалог болбойт да. Жатканда анан отуруп алып анан сен тигинтип койдуң, тигинтип койду деген эмелерди түн ичинде бияктан күрүтүп жатабыз да кайрачы. Анан шолоктоп ыйлайбыз. Мен 20 жыл ошентип жүрүптүрмүн да, көрсөчү, жатып алып эле жаздыктан күчүмдү чыгарып элечи. Анан көрсө ошол моментте, ошол түн ичинде жатып алганда сен өзүң менен диалог болуп атканда, сен аны деген күчтөнтөт экенсиң. Баягыны кайра процессти переживать этет экенсиң. А ошол учурда мындай эме болот да, кан кирдейт экен да. Адамдан кан кирдейт да ошол убактачы. Анан ошол убакта ар бир адамда раковый клетка бар да. Ошол раковый клетканы жөн удобрять этет экенбиз да биз болушунчачы. Анан ошондо анан раковый оорулар ойгонуп, где слабо, ошол жерден оору пайда болуп чыгат экен да. Анан биз ошол последствиясы ошондон болот экен да. Анан ошолорду обида, ошонун бүт баардыгы ар бир жана обида эмнеге алып келет, страх эмнеге алып келет, ал өзүнчө темада, чоң темада ар бирөөсүчү. Негизи ошол баарынан арылсаң, ошонун баардыгынан арылсаң, анан сен постоянно позитив, постоянно бирөөгө жардам берүүнүн үстүндө, постоянно күлүп жүрсөң, бирөөгө жакшылык кааласаң, мейли соседиң мурда деген бул уурдап алды да, бул минтти да деген жаман сөздөрдү көп киши ойлойт, сразу эле ошону кор кылып салабыз да. Бул деген жеген депчи, биз кайдан билебиз ал кантип тапканынчы. Анан жанагы бир жерден окудум эле, прежде чем кого-то осуждать, эме побудь в его туфлях деген эмеси бар да. Анын баскан жолун изилдеп көр деген мааниде болуп атат да. Анан ал кантип ийгилик жаратты биз билбейбиз да, кандай кыйынчылык менен ийгилик жаратып атканын билбейбиз. А бирок общий картинаны бул уурдады да, ошон үчүн байда деп коебуз. Ошондойбуз да биз. Анан туура айтасыз. Ошол нерсенин баарын кетирип, наоборот, ой, сосед молодец, менин жанымда ушундай соседим бар, ушундай сонун заңгыраган депчи. Же болбосо биз деген минтип ойлойбуз да, налый беребиз да. О, Кудай, мен эмне үчүн ушинтип кыйнап койдуң, эмне үчүн мени деген ушундай могу кошунама бердиң, мага берген жоксуң деп ушинтип налый беребиз да. Же болбосо менин коллегама бердиң, мага берген жокмун депчи. А биз деген элементарно жашоонун рахатын билбейбиз да. Рахатын билбейбиз. А сен билбейсиң да сен канчалык бактылуусуң.
бирөөнүн балким акчасы бар, балким бирөөнүн байлыгы бар, бирок ден соолугу жок. Балким ушунча немеси бар, бирок баласы жоктур. Балким деген иши ар кандай да. Анан бул жакта деген бир притча бар да. Бир эме кетип баратат да. Вертолет учуп баратат да, аны баарыбыз эле көргөнбүз да. Вертолет учуп баратат, анан жерден джип менен айдап бараткан киши, ух ты, менин да ушундай вертолетум болсо дейт да алчы. Анан эмне мен джип айдап жүрөм деп. Ал деле джип айдаган киши деле налый берет да. Анан Жигули кетип баратат, анан ал ойлойт да, ух ты, какая крутая машина дейт да. Менин ушул Жигулимден моундай машинам болсо дейт да. Ал да налып атат да. Анан ар жакта бирөө велосипед менен кетип баратат, ал да налыйт да. Мен деген ушундай жок дегенде ушундай кылдыраган бир Жигулим болсочу дейт да. Ал да налып атат. Ар жакта жөө кетип баратат бир адам. Анан ойлойт да, мен уже надоело ушу жашоо мага. Мен жөө басып жүрүп ушундай тажадым дейт да. Маршруткаларга түшүп тажадым. Эмне үчүн менин жашоом ушундай дейт. Анан ар жакта балкондо караса бир бала отурабы, инвалидный коляскада отурат да. Ал отурат да, ойлойт, айтып атат да, атаң көрай, менин бутум басса, мен жөө кыдырмакмын дүйнө жүзүн дейт да. Биз эмне кандай болсо да биздин жашоо жакпайт да. Анан ошонун немесин даже мондай билбейбиз, что это классно, мен пешком басып жүрөм да дегендейчи. Ушундай азыркы моментте жашап атам. Азыркы моментте кулагым угуп атат, көзүм көрүп атат, колум бар, бутум бар, ойлойм, жүрөгүм бар да. Ошону ойлобойбуз да. Анткени биздин жаныбыз деле, же болбосо бүгүн эртең менен туруп көзүбүздү ачтык, күн ысык болсо, ал да Кудай аябай ысык, душно, бизге жакпайт. Эртең менен ачсак, күн жаап атса, ой, надоело, слякоть дейбиз. Кыш болсо да жакпайт, күз болсо да жакпайт да адамгачы. Сен ошо эртең менен ойгонгонубуз эле канча рахат экенин билбейбиз да. Анткени бүгүнкү түндө канча адам ойгонбой калды. Канча адам көзү көрбөйт, канча адамдын колу жок, канча адамды бирөө из ложки кормят, канча адам инвалидный коляскада отурат, канча адам мындай таза абага чыга албайт. Мен базарга, жумушка жөө барып келет элем да, анан алда Кудай, мен ушундай тажадым, ушундай суукта ушинтип баскан, мен да ошондон өткөм да. Анан кийин мен ушул сабактарды алгандан кийин ушундай бороон чапкында жөө баскым келип атат да, кар жаап атат. Анан бетиме кар уруп атат да. Мен анда мындай учурларда мен такси чакырып, же болбосо күйөөмө чакырып келип алып кет демекмин да. Жок, мен жөө баскым келди да. Мен жөө басып баратам, бетиме кар уруп атат. Анан ойлоп келсем да, канча киши азыр ушул бетине ушул кар менин бетиме үйлөсө, же шамал үйлөсө, же болбосо көчөдөн бассам деп кетип баратат да. Бирок биз налыйбыз да, ушу жашоого налыйбыз да. Ошол налыгандан алыс болушубуз керек. Любой жаман нерседен, мейли слякоть болсо да, зато мен ошону көрүп атам. Зато ошол жаан жаган үчүн чөп чыгат, кар көп жааса түшүм көп болот. Күн ысык болсо классно деп көлгө барып там эс алабыз. Жаман нерседен жакшы нерсени тапканды үйрөнүш керек да, кыскасы. Анан ошондой силер калыптанып отуруп, калыптаныш үчүн аффирмациялар аябай жардам берет да. Күндөн күнгө менин жашоом күндөн күнгө жакшы болуп атат. Эгерде сиздер жанагы ким Джон Кейхо деген бар да, Джозеф Мерфи деген бар, мен ошол китептерин бияка эметип алгам да. Бул аябай чоң жардамчы Джозеф Мерфинин ушундай сонун молитвалары бар. Канча адамга жардам берген, өзү дагы рак кожудан айыккан Джозеф Мерфичи ушул канча адамга жардам берип, андан кийин анан ушул китептерди жазып, канчалаган адамдарга көз ачып берип атат. Судьбу можно изменить деген, Крайон деген бул Тамара Шмидт жазат мунун китебинчи. Бул да аябай кандай сонун да. Мен үйдө китептин баары караколдо калды да, закон притяжения, силы мысли бияктагы болгон китептеримди бияка коюп койдум. Анан биз деген ушул мышлениябызды күндөн күнгө менин жашоом жакшылыкка бурулуп баратат. Күндөн күнгө мейли бүгүн сиз ден соолугуңуз начар, мейли бүгүн сиздин акчаңыз жок бүгүн, мейли бүгүн кыйналып атасыз, мейли бүгүн съемный квартирада жашап атабыз да, но зато биз талаада калган жокпуз да. Съемный квартирада турам, мен ошону оплачивать этип атам. Мейли бүгүн деген кара нан менен отурам да. Барго жанагы
суу ичип баягы зато под одной крышей эмне эле крыша у меня есть же болбосо кара нан жесем да есть что покушать сегодня депчи анан ошентип отуруп аффирмациялар менен биз өзүбүзгө жардам берип отуруп анан булар аябай жардам берет да аффирмацияларчы. Анан жагы эмне айткым келип атат, кыскасы ой жүгүртүүдөн башталат да, жанагы 4 суроо болчу да. 4 суроо, азыр мен ошо суроону ачып коеюн. Эмне үчүн проблема болуп атат, эмне үчүн проблема болуп атат, эмне үчүн адам ооруп атат, эмне үчүн бирөө бай, эмне үчүн бирөө кедей да, эмне үчүн кому-то везет, а кому-то нет. Потому что биздин мышлениябыздан башталат. Ушунун баардыгына менин айткан эле ушул тиги мындай биринчи суроого бул жооп, экинчи суроого бул жооп, үчүнчүгө бул, төртүнчүгө бул эмес да. Төртөөнө тең ушул жооп да. Сен өзүңдүн аң сезимиңди өзгөрт. Сен бүгүндөн баштап менин жашоом, анан принимать решение ошол өтө маанилүү да. Биз жөн эле ойлой берсек болот мындай элечи. Адам качан бүгүндөн баштап менин жашоом такыр башка, же болбосо мен бүгүндөн баштап башка адаммын деп принимать этиш керек решенияны. Мен жашоомду өзгөртөм деп. Мен ага чейин ошол позитивный мышленияны окуп жүрө бериптирмин, бирок качан мага ошол Марат Сергазин айтканда, жанагы сенин окруженияңа, сенин эртеңки болочок, келечек, сенин күйөө бала же болбосо келиниң кандай болушуна сенин бүгүнкү ой жүгүртүүңдөн башталат. Ошол бүт жанагы зависть, ложь, грех, эмне эле тиги клевета, осуждение, критика, ошо уныниянын баарын, особенно налыганды да, ошо биз налыганда, биз деген бир нерсе болгондо биз налыйбыз да, эмне үчүн ушундай, о Кудай, эмне үчүн мени ушинттиң эмес. А эгерде сен ошентсең, Аллах айтат да, сен 6 саның аман экенине шүгүр болушуң керек да, жок дегенде деп бир жеринен проблема берип коет да. А эгерде сен, о шүгүр Кудайым, мен ушундай бактылуумун, мен деген ушундай акчаң жок болсо да мен бактылуумун, көзүм көрүп атат, кулагым угуп атат деп ошого бактылуу болуп баштасаң, анда Аллах айтат да, сен билбейсиң бакыт эмне экенин. Мына сага бакыт деп жакшы нерсени берип баштайт да. Налыганда сен билбейсиң, налыган кандай болот, сага момундай болот деп туруп, бир проблеманы еще хлеще проблеманы берип салат экен да. Ошондуктан мен бардыгыңыздарга айтып кетким келип атат, бүгүндөн баштап налыбайбыз. Бүгүндөн баштап шүгүр айтабыз, бүгүндөн баштап комплимент айтабыз, бүгүндөн баштап балдарыбызды мен сени жакшы көрөм деп ошо жакшы сөздү айтып баштайбыз да. Ошол энергиябыз өзгөрөт да. Адамда деген даже оору азыр деген ковид болуп атпайбы? Коркуп атабыз. Жугуп калбаса экен десең, сен сөзсүз жугурасың. Потому что бала кезден баштап келгенде, ары билиңер канча жаштасыңар силер, айтасыз, мындай болгондо, көптөн бери тамагым ооруй элек деп койгулачы, обязательно. Сөзсүз түрдө ошол болот да. Бир нерсени ойлоп койсоңор ошол болот да. Ошон үчүн андан көрө биз деген боло турган, каалаган нерсени көбүрөөк ойлосок, ошол бизге реальность болуп берет да. Биз жашообузду өзүбүз реализуем. Биз не понимаем эти вещи да. Просто эртеңки күнүңдү өзүң реализовать этесиң, ой жүгүртүүң менен эле болот ошонун баары. Жана сен эртең көчөдөн чыгып баратып, бирөө сүзүп кетип, же кошелегиңди уурдап кеткен бүт баардыгы сеники бүгүнкү страх, ошол сендеги неуверенность, сендеги жанагы мышлениең ошол эртеңки күнү ошого алып келет да. Ошол мына ой боюнча менде мурда ушундай бир түшүнгөн эмесмин китептерди окуп жүргөндө. Анан бир гана нерсе аябай катуу тийген да магачы. Мурда ушул кезге чейин адамдар кылган ишине 40 жылда жооп берет деп айтчу эле го. Мурда адамдар ошо кылган ишине жооп берсе, азыр ойлогон ойлоруна жооп бере турган заман экен да, потому что мына заман өзгөрөт да, эме болгон сайынчы. Биздин кыймыл аракетибизден эмес, биздин ойлогон ойлорубуздан башталат деп ушул бир китептен кичинекей бир строчканы окуп отуруп ушунчалык мага катуу таасир эткен да. Көрсө мен ойлорум ошол кездеги, мындан эми 4-5 жыл мурда ошол кезде мен ойлорум чындыгында бир баткакка батып кеткен экен да менчи. Анан эми заматта эле өзгөрүү кыйын чындыгында азыр. Сиз азыр бир 3-4 жылдык информацияны айтып атасыз да. Анан эмне үчүн баягы группаны ачып, ошол жерде китепти алгандарды группага кошуп атам. Потому что адам өзү жалгыз калганда өзүн чейбейт. Аялдар ошон үчүн группага бири-бирине жөлөк болсун, бири-бирине мындай поддержка болуп, жакшы бир энергияда ошол айымдар чогулсун деген ойдо
ушундай группа ачканда, потому что бири-бирин жетелеп кетет, бири-бирин алып кетет. Көңүлүм түшүп, ушул группага киргенде көңүлүм көтөрүлүп, кайра чыга турган абалга жеткирейин деген ойдо ошондой да, потому что аялдардын энергиясын гана эчет этем да менчи, чем эмеге карагандачы. Ошол энергия, эгерде аялдарда энергия күчтүү болсо, ошол ойлору дагы, ой жүгүртүүсү да күчтүү болот экен да. Ошон үчүн азыркы сиздин айтып жаткан, мисалы, аялдардын эркекке болгон обидасы женский жактан ооруйт деп, эми ооруларды алып келет деп айтып, булардын баардыгы чындыгында туура. Мен ушул жөнүндө да көп сабактарды өтөм да. Анан эми улам айтып неме кылган сайын бизде айымдар унутуп калат экен. Ошон үчүн батма бат тез эмеге чыгып үйрөтүп туруш керек экен да, айтып туруш керек экен да, эскертипчи. Потому что сиз айткандай окружение бизди соруп кетет экен, жанагы негатив эмебизчи. Ошол сиздин ар бир информацияңыз биз үчүн, ушул жерде эфирде катышып жаткан мына жерде 155 айымдар үчүн аябай чоң. Эгерде колдоно алган болсо, кичинекей эле сөздөр адам өзгөргүсө, кичинекей нерседен эле өзгөрүп кете берет. Сиз айткандай чечкиндүү болуш керек. Адам өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна алганды билиш керек экен. Башка бирөөлөргө жүктөп, сен мени ушинтип капа кылып койдуңбу, болду мен бактысызмын деген сөздөрдө эмес. Бирөө капа кылып жатса деле, бирөө мынтип сүйлөп жатса деле, өзүнүн ичинде мындай внутренний стержень болуш керек экен да аялда. Мен айтам да, эркек физический жактан күчтүү болуш керек, ал эми аялдар психологический жактан күчтүү болуш керек экен деп айтам да. Эркектер физический жактан телосы 9 эсе аялдардан күчтүү болсо, ал эми аялдардыкы внутренний эмеси, энергиясы эркектерден 9 эсе күчтүү болот да. Мен ушул аябай көп информация алгам, ушул китепти жазып жатканда дагы бүт 100 күндүк жанагы техникалардын баардыгы аялдарга ылайыкташтырылган да. Көбүнчө ден соолугуна керектүү фишкаларды. Бул техникаларды эмне үчүн күн сайын ар түрдүү кылган? Потому что ошол техниканы аткарып жатканда какой-то убакыт кетет, бирок ошол энергия менен, ошол вибрация менен кечке чейин өзүн кармап жүрсүн деген ойдо. Күн сайын эме кылгам да, анан кийин ошон үчүн сиздеги баягы китеп жөнүндө ойлоруңуз ошол жерде эгерде катачылыктар болсо, сиздин оюңузду уккум келет. Потому что сиздин ар бир сөзүңүздү мен ушунчалык эргүү менен угуп отурам да, ар бир сөзүңүзгө ооба туура айтасыз деп атам да ичименчи. Даже кээ бир жерде биздин ойлорубуз туура чыгып атат. Эми сиз өзүңүз жөнүндө айтып келе жатканда мен балдарымды ушундай, балдарыма мындай мал бактырып ушундай кыйнагым келбейт деп айтып жатканыңызда, ошол кезде мен ойыма Опра Уинфри келген да. Потому что мен эң идеал чыккан айым, сиз уже айтып жатпайсызбы? Андан кийин да 2-3 ситуация болуп калды. Эми айтайын десем, сиз уже айтып калатсыз да магачы. Значит, бул жерде уже экөөбүздүн ойлорубуз дагы, эмелерибиз да бир чыгып атат да. Ошон үчүн сиздин ар бир сүйлөгөн сөздөрүңүздү мен 100% эмес, 1000% колдоп атам да. Чындыгында туура. Эми муну биз жөн гана мындай өстүртөн карап койгонубуз менен тиричиликке аралашып кетип атабыз, унутуп коюп атабыз. Анан ошол тиричиликтен 5 мүнөт убакыттын башын көтөрүп, ушул сабакка, группага кирип, ушундай маалыматтарды алып тур деген ойдо биз бат-баттан ушундай жеткире беришибиз керек экен. Мен үйрөндүм деп өзүбүздүн жеке келип башыбызды ойлобостон ушу бөлүшүбүз керек экен да бизчи. Мисалы, мен күн сайын үйрөнөм, бирок эгерде ошол нерсени башка бирөөлөр менен бөлүшпөсөм, мен мына ичим жарылып кетет да. Энергиям ачкачы ачуу туталанып баштайт, анан эфирге чыккандан кийин экөөбүз абдан окшош экенбиз. Мен дагы бир нерсени уксам, сөзсүз айтышым керек да бирөөгөчү. Сөзсүз түрдө ушундай. Анан сөзүмдү буруп коймок окшойт. Мындан буквально даже 3 жыл болду, 4 жыл болду. Мурун ушундай жаңыдан изучать этип атам. Бирок деген баягы менде бир ой бар болчу да. Мага окшогон айымдар аябай көп да, ошолорго кантип жардам бериш керек, бир женский клуб ачыш керек деген максатым бар болчу, бирок мен баягы ал үчүн көп билим керек деп эле ушинтип эле келаткам, бирок биз деген жума сайын же болбосо бир айда бир кылып эмеге жараша биз мындай тренингтерди өтүп, ойлонуу, ой жүгүртүү жөнүндө, ойдун күчү, законы жизни деп ушинтип деген мындай адамдарды чогултуп алып эле көлдөн ошо көп өткөрөбүз да, ошол эменичи жана Фарида Кубановна чыгып атпайбы, ошол экөөбүз сүйлөшө калып эле ушундай адамдарга жардам бериш керек депчи. Не в целях, например, баягы компания жөнүндө айтат экен деп келишет экен да, мен билишет да көпчүлүгүчү уже 4 жылдан бери иштеп атсамчы, анан компанияга чакырып атат деп, презентациясына барабызбы деп келишет экен дагы. Анан кийин биз деген презентация деп башкача келсек, силерде аябай сонун темалар бар турбайбы? Анан кайра суранып, анан жума сайын дагы өткөн күндөр болгон да, себеби бул
менин мечтамда бар болчу да ушундай аялдарга көп жардам берсек дегенчи. Анан мына азыр силердин эфирге да бир Кудайдын буйругу менен насиптеш болуп отуруп калдым. Мына бул да аябай сонун канча деген айымдар отурат. Мына Якутиядан жазып атышатпы, Россиядан жазып атышат, ооба. Китебизди качан алабыз деп кечээ күнү китепти алып аткандар да бар экен. Эми бул жер аябай сонун болуп атат да. Мен бир техника болсо деп ойлоп жүргөм да, мындай. Көп техникаларды билем, бирок ошол эле учурда өзүмө да керектүү дагы деле жетишпегендей сезе берем да өзүмөчү. Анан көп техникалар менен бөлүшөм. Аябай көп техникалар бар да мендечи. Анан бирок дагы деле жетишпей атканда анан сенин китебиңдин жакканы мага деген биринчи задание, ошол тема, андан кийин анан сразу практика, еще медитация алганым вообще мындай сонун болду да. Аябай жакты да. Сразу эле мен алышым керек ушуну дедим да. Алышым керек. Фарида, мен жөнүнө жетпей калчудай болдум да. Фарида, мени жазып коюшу спискага деп атам да. Анан ал айтып атканда, тиги мен катталып койдум сизди деп атат да. Анан мени да каттап кой ошол жерге деп атам да. Прям калып калчудай болупчу. Анан азыр көпчүлүк адамды ала элек экен. Эми убактыбыз өнүп калдыбы же кандай болду? Бирибизди толуктай турган экенбиз. Экөөбүздүн ой жүгүртүүбүз да бирдей экен. Мен абдан кубанычтамын. Анан бүгүн кандайдыр бир керектүү маалымат бере алган болсом, анда мен дагы ошол бүгүнкү убакытты бекер өткөзгөн жокмун деген, же болбосо ушул эфир максатына жетти деп аябай мындай кубанычтуу сезим болот деп ишенем да. Рахмат сизге, Фатима эже. Эми бул жерде азыр 150ге жакын айымдар отурат. Эгерде араңыздарда ушундай бир изденип, ушунчалык бир өзүңүздөрдүн чыныгы, ар бир адамдын өзүнүн адамы болот. Мисалы үчүн наставникти да тандашат ар кимчи. Ошол наставникти өзү тандап алганда анан билим жугунту болот экен да. Бул жерде мен сиздин азыр сүйлөгөн сөзүңүздү ар бир айымдар колдоп, суранычы эфир сакталсынчы деп суранып жатат да. Демек сиздин сөзүңүз ар бир адамдын ар бир клеткасына, ошол угуп жаткан көрүүчүлөрдүн ар бир клеткасына сиңип атат да, потому что жанга жагып атат сиздин сөздөрүңүзчү. Издегени уже маңдайында табылып атат. Ошон үчүн айтат элем, урматтуу айымдар, эгерде сиздер ушундай бир сабак алайын же болбосо сырдашайын, сүйлөшөйүн, керектүү суроолорум болсо жооп алайын деп кайрыла турган болсоңуздар, Фатима эжеге кайрылыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Анткени сүйлөшкөндө биздин мышлениябыз өзгөрөт, биздин горизонтубуз, биздеги жана сознание, подсознанияга мына как эме квантовый скачок катарында болот да. Эгерде өзүңүздөрдү өзгөртө албай жүрсөңүздөр, ошол Фатима эженин жок дегенде бир эле сөзү сиздин жашооңузду өзгөртөт. Ошон үчүн көбүрөөк байма-бай сүйлөшүп, катталыңыздар сабактарга. Мен айтат элем, ушул ким болсо дагы мен ошол сабактарга катыша бериш керек. Ошол мисалы көпчүлүк акча жок, акча кетирип эмне деп бизде аялдар эконом болуп үйрөнүп калышкан да. Ушул нерседен дагы арылыш керек экен да айымдарчы. Ошо качан эконом кылганды токтоткондо, анан ушунчалык өзгөрүү эме болот да, потому что мен дагы ушундай бир эконом кылып жүрүп эч нерсеге жеткен жокмун да. Азыр мен мисалы өзүмө жаккан сабак болсо акча аябайм. Жазылам, анан зато мен ошодон кайф алып, кайра ошол акчалар эмнегедир экиси болуп кайтып келет да. Мен ушунчалык бир идея пайда болуп калат, же болбосо кандайдыр бир